бет безеткилерин кантип жок кылууга болот? Безетки көпчүлүк адамдар үчүн көйгөй жаратат. Бетте бир дагы безетки жок жашап келе жаткандар чанда кездешсе керек. Безетки интернет жордонунда популярдуу тема болуп саналат. Безеткини кантип жоготсо болот? Безеткини сыкса болобу? Эмне кылса болот? Кыскасы көп суроо жаралгандыктан ар бирине жооп табыла бербейт. Бизден сизге безеткинин түрлөрү боюнча пайдалуу кеңеш. Безетки. Биринчи кезекте эч качан сыкпаңыз. Сыгуу сиз үчүн ырахат тартууласа дагы сыкпаңыз. Сыккан учурда бактерияларга жол ачып, маселени татаалдаштырып коесуз. Экинчи кезекте бетиңизге тырыктар калып калат. Андыктан текшерилген кеңештерди колдонуп көрүңүз. Чай дарагынын майы ал күчтүү, бактерияга каршы таасирге ээ. Демек, безетки пайда болгон бактерияларды өлтүрөт. Бетиңизди жакшылап жууңуз. Кебезе чай дарагынын майынан алыңыз. Кылдаттык менен безетки чыккан жерге сүрүңүз. Андан соң бетти жуунун кажети жок. Жана пияз дагы жардам берет. Пияздын жарымын алыңыз. Безетки чыккан жерге басыңыз. 10 минут агармаңыз. Аспирин дарысынын безетке каршы жолу бар. 2-3 аспирин таблеткасын алыңыз. Бир канча тамчы сууга кошуңуз. Безетки чыккан жерге сүйкөп 10 минутта коюп коюңуз. Каратак. Бет, мурун, ээкте пайда болот. Ошондой эле табигый жол менен каратактан да арылса болот. Жакшы бир жолу лимон. Бетиңизди жууңуз. Лимон ширесинен 1 чай кашык алыңыз. Кебез алып, аны лимон ширесине малып алыңыз. Жана каратакка сүйкөп 10 минутта коюңуз. Андан соң муздак суу менен жууп коюңуз. Натыйжасында каратактагы тешикчелерди тазалап, бетиңизди тунук кылып коет. Ак баштуу безетке. Булар чоң көрүнгө жетиши мүмкүн болгон май бездерин сыртка чыгаруучу, бүткө көрүлгөн майдын топтолушу. Дарылоо жолу. Алоэ жалбырагынан бирди алыңыз. Лимон ширесинен 1 чай кашык. Экөөнү кошуп эзип, коюу болгучу аралаштырып, андан соң бетиңизге сүйкөңүз. 3 минутадай сүйкөп, 10 минутта кургатып, жууп коюңуз. Бир жумада 1 жолу колдонуңуз. Бетиңизди жумушак жана эффективдүү тазалайт. Ошондой эле, таза дени сак жаркыраган ден соолугу үчүн күнүнө кеминде 1,5 литр суу ичүү керек. Дениңиз сак, ден соолугуңуз чың болсун. А сиздер билген безеткиге каршы кандай жолдорду билесиздер? Пикир калтырыңыз.